Периштенин көз жашы 8-бөлүк. Аял бул ойдон өзү чочуп кетти. Эч качан бул тууралуу ойлонгон эмес. Өткөнүн чийип салып жашаган ага оңой болчу. Эми канча качса болбой андай ойлор жыбырап келе баштады. Атам менен апам карып калышкандыр деп ойлоду. Оюна келген эң башкы нерседен качып жатты. Мурас бөлүштүрүү үчүн 1 ай керек эле. Үлүшүнө тийгенди алып бул жерде калуу керекпи же өз жерине кетүү керекпи? Айгерим ыйлап жатты. Мына баары бүттү. Ушунча жыл сүйүп келген адамынан баш тартты. Аркасынан ээрчип жүргөн жигиттин бирине барды да макулдугун берди. Айгерим чын элеби? Деди ал жигит таң кала. Чын. Бир нерсе болдубу? Сен мени жубайлыкка алгың келеби? Анда ал да көп сүйлөбөй. Ушундай да болобу? Деди тиги таң кала күбүрөнүп. Канча жолу гүл көтөрүп барса жанына жолотпогон бул кызга эмне болгон? Азамат баары жакшы. Болгону сени жакшы жигит экениңди көрдүм, сездим. Сен мени бактылуу кыласың. Албетте бактылуу кылам. Анда болду да, деп көз жашын араң токтотуп жылмайды. Үйүнө келип ыйлап жатты. Канчалык тиги жигит менен бактылуу турмушун элестеткенге аракет кылса да окшошпой жатты. Бирок артка кайтууга жол жок болчу. Айдарды ойлоп жатты. Анын жылмайганын, кубанганда дирилдеп кеткен кирпиктерин, сүйлөгөнүн, капа болгонун бирден бир элестеткенден тажабайт. Жетишет, аны ойлобойм дегени менен көз алдында турганы турган. Бул дарысы жогоруга каршы турууга эч күчү жетпей бара жатты. Биринчи жолу Айдар жашоосунда пайда болгонуна өкүндү. Ал Баткенге келбесе эч качан андай адам бар экенин билмек эмес. Кандай гана эркин жашамак. Абдул каза болгондон кийин бул заңгыраган үйдө кармап турган эч нерсе калбагандай. Ички туюму аны мекенине кайтуусу керек экенин айтып жаткандай. Канча жашайм, ким үчүн жашайм, өлсөм кимдин эсинде калам, деди ичинен. Эми гана бул жер мекени боло албаганын түшүндү. Бир гана адам ага мекен болгон экен. Канаты кайрылганда, жүрөгү канаганда, жашоосу бурганакка кабылганда сууруп чыккан адам гана мекени болуптур. Аны жоготуп, жаны кыйнала баштады. Абдулсуз кантип жашоо керек? Аны күтүп, гезит окуп берип, баарлашууну ушунчалык каалап жашачу. Бара-бара жашоосунун маңызы ошол адам болуп калыптыр. Эми ал жок. Бирок бул жоготууга өзүн мурунтан эле даярдап койгон. Жоготууга көнүп калган жүрөк тагдырдын дагы бир соккусун кабыл алганга даяр болчу. Булардын баары эч нерсе эмес эле. Абдул дүйнөдөн кайткандан кийин жашоосу кунарсыз болуп калды. Жашоосу эч нерсеге толбой, жанын кыйначу болду. Уйку бетин көрбөй, кыйналып таң атырган бир күнү чечим кабыл алды. Кетиш керек. Канчалык оор болсо да өткөн менен кайрадан бетме бет келүүсү керек. Таарыныч оор нерсе. Ушунча жылдан бери ата-энесине таарынды. Баркталбай калган жаштык үчүн Эрниске ыза болду. Сен аларды кечиргенге даярсыңбы? Деди ички үнү. Жок, эч бирин кечирбейм. Атам Эрниске тийгеним үчүн кечип кетти. Эмне үчүн менден кол үздү? Анын эркеси, жалгыз кыз элем, жаш болчумун. Жаш кезинде ким жаңылыштык кылган эмес. Бирок ошентсе да босогосун аттатпайм, деди. Эч бири түшүнө алган жок. Өз колдору менен отко түртүштү. Баарынан кечип Эрнистин колун кармадым. Жүрөгүмдү арнаган адамым башканы сүйүп калды. Өлөрүмө карабай токмоктоду. Намысымды тебелеп, аны кош бойлуу кылып, көз алдымда ээрчишип жүрдү. Жүрөгүмдү өрттөп жиберди. Дүйнө капкараңгы болду. Уулумду таштаганга аргасыз кылды. Энелик сезимимди уурдап алды. Мен эч качан кечирбейм. Эч бирин кечирбейм. Анда эмнеге барганы жатасың? Байлыгың өмүрүңдүн аягына чейин жетет. Билбейм. Көкүрөгүм бош калды. Абдул да өлдү. Кечирбесең барыштын кереги жоктур. Уулумду, Айдарды бир көрсөм. Ал сени кечиреби?
Сен ата энеңди кечирбей жатасың. 4 жашыңда таштап, бир кылчайып койбогон энесин ал кечиреби? Мейли кечирбесин. Кечирим сурабайм деле, бир көрсөм болду. Көргөндө көкүрөгүң ачышат, жанында болгуң келет, жараң козголот. Көп жыл бою бул жараңды айыктырганга аракет кылдың го. Мейли алыстан болсо да бир жолу көрсөм, кимге окшош болуп чоңойду экен? Балким мага окшоштур. Реалдуулуктун үнүнө каршы эне жүрөгү жооп берип жатты. Күндөн күнгө ичиндеги диалог күч ала берди. Акыры энелик сезим жеңип чыкты. Ал Кыргызстанга кетүүгө билет алды. Сен жыргап эле жүрөсүң да кабарың жокпу? Эмнеден? Айгерим турмушка чыкканы жатат деп уктум. Айдар досун жалт карады. Чын айтып жаткандай, эмне кылаарын билбей туруп калды. Үн каткан жок. Демек, ошентип чечти. Жашоосундагы чоң сырын ачып, карындашы тууралуу айткан адам сатып кетти. Эмнени күттүм? Баары бирдей сүйөм, күйөм дешет. Атүгүл бир топ жыл артыңдан жүрүшөт, бирок чындап туруктуулук эмне экенин билишпейт. Мени өз энем таштап кеткен. Айгеримден кайсы туруктуулукту күтүп жатам, деди ызалуу. Бир аз убакытта өзүн токтотуп, а мен бул кызга эмне кылдым деп суроо сала алган жок. Жылдар бою артынан чуркап, көзүнүн кареги менен тең айланып келген кызга эмне кылганын ойлонгон жок. Көкүрөгүндө бир гана ыза турду. Тийгени жатса бактылуу болсун. Келесо болбочу. Сен аны сүйөсүң, жөн эле жиндүү болбой бар сүйлөш. Сүйлөшпөйм. Көкбет экенин досу билет. Башын чайкаган боюнча үн каткан жок. Бирок Айдар барбай койгонго күчү жетпеди. Бир маалда байкап көрсө, унаасы менен Айгеримдин үйүнүн жанында турат. Алгач өзү да чочуп кетти. Эмнеге келдим деп эсин жыйганча Айгерим чыгып калды. Качып кеткенге жол жок. Үн катпай келип машинасына отурду. Жарым сааттай жөн эле отура беришти. Айгерим кайра түшүп кете турган болгондо гана Айдар шашкалактап кетти. Отуруп турчу. Эмнеге? Мага бул жерде отурганың жагып жатат. Ким ал, деди бир маалда. Бир жигит. Жигит экенин билип жатам. Кызга тийбейсиң да. Ким, кайдан чыкты? Бир жерден чыкпай эле бар болчу. Сен мени кандай байкабасаң, мен да аны ошондой байкабай келгем. Байкадым, жакшы жигит экен. Эмнеге болбосун? Сүйүп калдың. Сүйүп калдым, деди кыз эрегише. Айдар кызды чыканактан алып көзүнө карады. Кыздын көздөрүнө жаш айлана түштү. Сен аны сүйбөйсүң. Сүйбөсөм эмне болуптур? Жакшы күйөө болуп берсе болду, деди кыз өжөрлөнө. Кабыл алгысы келбеген адамдын аркасынан чуркаганча сүйгөн адам менен бактылуу болот турмун. А мен баары бир сени сүйөм, канчалык качсам да. Кыздын көздөрү бакырая түштү. Сүйгөн адамыңдан эмнеге качасың? Анткени корком. Үй бүлө кургандан корком. Сен башынан баш кошолу деп туруп алдың. Биз ошонун айынан кыз жигит да боло албадык. Мен үй бүлө үчүн жаралган адам эмесмин. Аны такыр түшүнбөйсүң. Сүйөм мен сени. Эч кимди эч качан сүйбөгөндөй сүйөм, бирок үйлөнө албайм. Кыздын башы маң болуп Айдарды карап калды. Эмне деп дөөрүп жатат бул? Алаканын чекесине койду, салкын эле. Жөөлүбөй эле турам. Адамдай түшүндүрчү мага. Мени сүйсөң эмнеге жубайлык ала албайсың? Биринчи карындашымды издедим. Аны тапмайынча өзүм тууралуу ойлоно албайм дедим. Таптым. Баары жакшы болду. Бирок жүрөгүмдүн түпкүрүндө дагы деле коркоорумду билдим. Эмнеден? Атам менен апамдын тагдырын кайталагандан. Балким биздики да ошондой болуп калсачы. Атам апамды ушул күнгө чейин сүйөт. Асия деген атты укканда көздөрүндө бир жарык пайда болот дейсиң. Эч бир адам ага башкача таасир бере албайт. Бирок алардын сүйүүсү түбөлүктүү болбой калды. Ортодо биз жапа чектик. Балдар көп учурда ата энесинин тагдырын кайталайт дешет. Балким сен башканы сүйүп каласың же мен билбейм, мага оор. Анан эч качан үйлөнбөйсүңбү? Менден кетсең эч качан үйлөнбөйм. Балким сени менен бул коркунучту жеңем. Балким экөөбүз бактылуу болобуз. Эмне кыларымды билбейм, мага жардам бер, үмүт бер. Айдар жалоору итиктеди. Айгерим күлүп жиберди. Жүрөгүнүн түпкүрүнөн чыккан эң таза бактылуу күлкү болчу. Айдардын мойнуна асылды. Эмне күлөсүң? Мен эми түшүндүм сени. Сен эч ойлонбо. ЗАГСка арыз жазабыз, эч кимге айтпайбыз. Жөн эле үйлөнүп алабыз. Эң башкысы мени сүй. Башкасын өзүм жайгарам.
Кандайча? Баш кошобуз. Сен корксоң мен коркпойм. Бактылуу болобуз. Балдарыбыз болот. Сонун ата болосуң. Эч качан айрылышпайбыз. А тигичи? Ал шылтоо болчу. Аны эбак эле жолуна салгам. Сенден башка эч ким менен жашай албайм. Айдар таң калып тиктеп турду. Жүрөгүндө үмүт жана баштады. Асман көздөрүн жумду. Акыркы ай ушундай оор болду. Компаниянын бүт документтерин изилдеп, бул медиа холдинг кантип иштээрин билип, турмушундагы эң оор тажрыйбадан өттү. Эмгекчил кыз болчу. Түнү 2-3кө чейин иштеп, эртең менен кайра таң атпай ишке киришүү адатка айланды. Айдар анын эң жакын жардамчысы болуп дайындалды. Көп ишке көзү жеткен жөндөмдүү жигит чындап карындашына чоң колдоо болду. Иш кагаздарга, күтүүсүз идеяларга, ойлорго, түйшүктөргө бай жумалар өтүп жатты. Аруш, сен эс алышың керек. Жок, мен иштеримди бүтүрүшүм зарыл. Ишиң качпайт. Оор абалдан бир аз чыгып алдык. Эгерде дагы бир аз ушундай темп менен иштесең, жок болуп кетесиң. Түшүндүңбү? Асман ууртунан жылмайып турду. Кандай сонун адам бул. Көзүнөн баарын билип турат. Айдар байке, сен кичинеңден эле дайыма ушундай болчусуң, Билбейм, балким. Сен аябай сонун агасың. Баса, Айгерим эмне деди? Бир жумадан кийин үйлөнөбүз. Арыз жазып койдук. Ия, чукул экен го. Биз эмнеге даярданбай жүрөбүз? Биз жөн эле эч кимди убара кылбай үйлөнөбүз. Атам үйгө молдо чакырат, ал никебизди кыят. Шаан шөкөт болбойт. Кыз тарап ошого макул бекен? Андай болбойт го. Баткенге кийин барабыз. Апасы эле бар. Ал бекер алса да Айдарга тийчи деп айтат экен. Кийин барып салт санаасын жасап коебуз деп чечтик. Азырынча ушундай. Сен, атам, 2 досум, Айгеримдин тайэжеси, ушул адамдар эле катышат. Макул, жеңем менен качан таанышам? Билбейм, көрөбүз, Бир күнү тааныштырам. Айдар коомайлана берди. Көздөрүн ала качып, куду бир күнөө жасап жаткандай ыңгайсыздана түштү. Асман агасынын ички дүйнөсүнө кире аларын билет. Кайсы бир учурда өзү менен өзү болгонду жактырарын да сезип калган. Биз бул жумада төрөлүп өскөн айылыбызга барып келбейлиби? Мен дагы эс алат элем. Сен мага көп нерселерди айтып бересиң, дейди Асман капысынан. Атамды да алышыбыз керек. Эмнеге? Аруш, канчалык ал кишини жокко чыгарсаң да ал бар, атаң тирүү. Анын да сага өткөнүн эмне болгонун айтып бергенин толук укугу бар. Ооба, ката кетирди, бирок өмүр бою жазасын тартып келе жатат. Андыктан атаң менен сүйлөшүшүң керек. Менин бир эле атам бар, ал Сулайман. Жүрөгүңдөгү атаңды эч ким талашпайт. Бирок менин атамдын да чындыгы бар. Сага өмүр берген үчүн болсо да, аны бир жолу угуп коюшуң керек. Сени айылга алып барам, бирок атам да ал жакта болот. Асман башын чайкады. Эрнис ал үчүн чоочун адам болчу. Атам деп кабыл алуу таптакыр мүмкүн эместей сезилди. Чакан айыл, аркасына карындашын көтөрүп тырбалаңдаган Айдар. Көздөрү мончоктой арууке. Кызык, бул окуя кечээ эле болгондой. Атүгүл бут алдында турган топуракта издери калгандай. Машинадан түшүп бир топко басышты. Эстедим мен. Мындан бир аз алыста дарак болушу керек. Дарактын жанында кичине арык бар. Сен мени дарактын алдына отургузуп коюп бети башыңды жуучусуң. Бир аз ойлонуп отурчусуң. Ооба, эс алчу жерибиз ошол болчу. Анын ары жагында көрүстөн бар. Калыс ата, энем, деп аратып Айдардын үнү өзгөрүлө түштү. 9 жаштагы кезин, энекем деп өксүп кайгырып жатканын, бою узун, алакандары дайыма жылуу чоң энесин эстеди. Жашоодогу эң мээримдүү көздөр болчу. Бирок тереңине кайгы чөгүп кеткендей көздөрү бар эле энесинин. Муунуп кетти. Көрүстөнгө бара кетели? Макул. Айдар энесинин көрүстөнүнө келди. Эне, мына аруукеңди таптым. Сага алып келдим. Карындашыңа көз бол балам деп айткансың. Сөзүмө турдум. Сени эч унутпадым, эне. Тайынем мага үйрүлүп түшүп, ысык наны менен айранын берип жатканда көз алдыма келчүсүң. Сен өз заманыңдын эң кыйын аялы болдуң, эне. Мен баарын билем. Сага канчалык оор болгонун билем. Жалгыз уулуң ишенимиңди актабай калганда, үмүтүң уурдалганда неберелериңе кармаганыңды билем. Сен бизди аябай жакшы көрдүң.
Мына эми сенин алдыңдагы карызымдан кутулдум. Арушту алып келдим. Эми тынч жат энеке, деп сүйлөп жатты ичинен. Энесине, калыс атасынын көрүстөнүнө барып Куран окуду. Ичинен ага да ыраазычылык билдирди. Үйүнө келишти. Эшик ачык, түтүн чыгып жаткан экен. Атасы кечээ эле бул жакка келген. Машинадан түшкөн балдарын утурлай сүйүнүп жөнөдү. Айдар менен учурашып асманды карап калды. Саламатсызбы? Деди кыз жөн гана. Жакшы кызым, жүрү үйгө киргиле. Чарчадыңарбы? Сүлгү алып суу жака барып түшүп келейинчи, анан келип чай ичели, деди Айдар. Кызы менен атасын жекеме жеке таштоо үчүн айтты окшойт. Берки экөө да билип турду. Айдар кеткенде экөө үнсүз чай ичип отурушту. Асман кулак мурун кескендей үнсүздүктөн ыңгайсыз болуп кетти. Көзүн көтөрүп алдында отурган адамды тиктеп калды. Көз токтотуп биринчи жолу карады. Тобо, чындап бул кишиге окшош тура. Көздөрүн, каштарын, мурдун, чай ичип отурган колдорун карады. Шадылуу колдору да өзүнүкүнө окшош экен. Жини келе түштү. Апам тууралуу айтып бере аласызбы? Деди. Ал дилинде жүргөн суроону берди. Апаң, Эрнис алаңдап кетти. Эмне дээрин билбей калды. Апаңды мен өлтүргөм дейби? Кырсык болду дейби? Апам кайда менин? Таштап кеткенби? Башкага турмушка чыкканбы? Деди кыз чыдамсыздана. Жок, апаң, Эрнис мукактанып кетти. Апаң каза болду, сен кичине кезиңде каза болгон. Кыздын көздөрү бакырая түштү. Көкүрөгүнүн кайсы бир жеринде өз апасынын тирүү болушун, аны табууну каалаган тура. Апаңды мен өлтүрүп алдым, кызым. Чындап эле кырсык болду. Анын өлүмүн, түрмөдө жатышымды, силер кароосуз калышыңарды каалаган эмесмин. Кызуу, кандуу элем. Ал дагы жиниме тийди. Мен ага көп жолу Асия дебе. Асияны айтпа дегем, ал уккан жок. Кайра жарамды тырмай берди. Кызым, анын өлүмүн каалаган эмесмин. Чоң эле киши солкулдап ыйлап жиберди. Өпкөсүнө батпай, күч менен басып жүргөн кайгысы чыгып кеткендей ыйлап жатты. Асман бутун кучактап, кечир деп ыйлап жаткан адамды тиктеп тура берди. Нес болуп калды. Ата менен кыз ушул абалда көпкө отура беришти. Буркурап кайнап жаткан самоордун да буусу тарап тынчыды. Эченден бери катылып келген бугу чыгып, Эрнис да энтигип турду. Ушу саам гана ал өзүн бактылуу сезди. Кызынан кечирим сурап, дартын түшүндүрүп жатып гана өзүн өзү кечиргенин сезди. Акыры жан азабы бүттү. Учак таңгамал Кыргызстанга келип конду. Өз жеринин босогосун аттаган аял ден дароо боло түштү. Жүзүнө жагымдуу салкын аба келди. Мурдуна тааныш жыт. Чымчыктардын үнү да тааныш. Өрөпкүп кетти. Көрсө, ата журтун сагынган экен. Сагынбайм, көргүм келбейт дегени менен ушул жытка, топуракка куса болгон экен. Көздөрүнөн жаш агып жатты. Кызык, Абдул каза болгондо да мынчалык ыйлай албай койгон. Азыр көз жаш жаа бербей агып жатты. Такси керекпи же? Деди бир жаш жигит алдынан чыга. Асия жигитти тиктеп турду. Айдар да ушундай жигит болуп калса керек, чоңойгондур деп ойлонду. Айдар кирип келди. Атасынын көздөрү кыпкызыл болуп калган экен. Асман жүзү томсоруп башкача, бир нерсе болгонун дароо сезди. Эмне болду деп сурай албады. Эшик тарапка отура калды эле атасы сыртка чыгып кетти. Аруш? Кыз көзүн көтөрүп агасын карады. Кичине кезинде эле ушундай муңайган көз карашы менен карачу. Жардам сурагандай жалооруган көз карашы жүрөгүн тилип кетти. Айдар байке, мени шаарга жеткир. Макул. Машинада үн катпай бара жатышты. Кыздын көздөрүнө жаш толуп калганын байкап, жолдун жээгине токтоду. Ыйлагың келип жатабы? Ыйлап ал. Ичиңде эмне болсо төгүп сал. Ыза сактаганың эч кимге жардам алып келбейт. Жарым жылдан бери жаман түш көрүп жаткандай жашап жатам. Ушунун баары жашоомдо болуп жатканына кээде ишенбей кетем. Бул чындык менен жашоомду кантип улантам. Мени төрөгөн аялды өз атам өлтүрүптүр. Эмне күнөөсү үчүн? Баса Асия тууралуу бир нерсе деп айтты деди. Асия деген ким? Ал менин апам. Экөөбүздүн апабыз бир эмеспи? Жок, башка.
Асия менен атам кыз жигит болуп сүйлөшүп, сүйүшүп жүрүп үйлөнүшүптүр. Мен төрөлгөндөн кийин атам менен сенин апаң мамиле түзүп алыптыр. Апама кол көтөрчү, аны элес булас билем. Ох, Аруш, оор күндөр өттү. Мен кичине болчумун, 4 жашта болсом керек. Элес булас гана билем. Анан меники кетип калат, анткени сенин апаң кош бойлуу болуп калган экен. Айыл жерин билесиң, жашырганга мүмкүн болбой калган окшойт. Атам сенин апаңа үйлөнүшү керек болуп калат. Мени ал кезде чоң апам алып кеткен. Кийин сен төрөлдүң. Сени алгач эч жактырбадым, билесиңби? Бирок кийин. Демек баары мен үчүн болгон тура. Эгерде мен боюнда болбой калсам, жок, сен бул дүйнөдө келген эң сонун белексиң. Сен периштесиң, Аруш. Периштелер эч ыйлабайт дешет, андыктан сен да ыйлаба. Менин апам кандай аял эле, мага окшош беле, деди кыз улутуна. Жок, жүзүң, келбетиң атам окшош. Бирок бир күлүшүң бар, ошол апаңа окшош. Бир жарк эткен күлкүң менен адамдын ичин жаркыратып жибересиң. Апаң ырдаганды, шаан шөкөттү, жакшы кийингенди жактырган шайыр адам болчу. Эсимде калганы ушул. Кыз улутуна агасынын ийнине башын койду. Сен мени таштаба, Айдар байке, суранам. Таштасаң жоголуп кетем, деди ичинен. Кайда барарын билбей турду. Көзүнө жылуу учураган жанагы жаш жигитке кадам таштады. Мага бир батир табышканга жардам бере аласыңбы, деди. Көнгөндөй англис тилинде сүйлөп алды. Тигил таң кала тиктеп калды эле, катасын түшүнө койду. Кыргызча сүйлөдү. Ооба эже, отуруңуз. Жолдо сулуу аялды таң кала тиктеп бара жатты. Өңү кыргыз, бирок турпаты башка улуттун өкүлүндөй. Ар тарапты чочуркап карайт. Хиджаб кийген аялдын көздөрүндө коркуу бар эле. Сүйлөйүн деп баратып токтоп калды. Тааныштарынан сураштырып жатып, Асияга бир бөлмөлүү батир таап берди. Мейлиңиз эже, жакшы калыңыз. Рахмат. Ал чемодандарын четке коюп бир топко отурду да курсагынын ачканын сезди. Шкафтарды караса, кофе бар экен. Кайнатып ичти. Эчен жылдан бери үй кызматкерине көнүп калыптыр. Өзү да бир нерсе кыла албачудай. Бир саамга эч нерсеге карабай кайра көнгөн жашоосуна кетип калгысы келди. Бирок андагы жашоосу жыргалбы. Азыр анын эч кимге кереги жок. Эми эмне кылуу керек? Уулун издөөнү кайдан баштайт? Ички туюму бардыгын кайсыл жерге таштаса, ошол жерден баштоо керек экенин сезип жатты. Эрнистин айылына барышы керек. Кимдир бирөө калгандыр, тааныгандар бардыр. Асия ошол эле күнү айылга сапар алды. Биз 2 күндөн кийин баш кошобуз, деди Айгерим Айдардын колдорунан кармай. Үйлөнөбүз. Буюрса баары жакшы болот. Албетте. Эмне эле айткандарымды кайталап жатасың? Өзүң айта турган эч нерсе жокпу, деп тултуюп калды кыз. Билбейм, бардык сөздү эле айтып салып жатасың го, деди Айдар күлүп. Баса, биз үйлөнгөндөн кийин атабыз менен чогуу жашайбызбы же? Ооба, карыган кишини бөлүп коймок белек. Же сен атам менен жашагың келбей жатабы, деди Айдар. Жок, тескерисинче, атабыз менен жакшы тил табышам. Сен жокто телефон чалып калганда жакшы сүйлөшөбүз. Балким атам каза болуп калган үчүн аталардын баарын жакшы көрөм. Мышык десе, деди Айдар мээрим менен чачын уйпалай. Бирок карындашыңды анча жакшы көрбөйм, ачык эле айта берейин, Эмнеге? Адамды билбей туруп кантип жаман көрсө болот? Билбейм. Аруке сени менден алыстаткандай сезилет. Кээде ал болбогондо экөөбүз эрте эле тил табышып алмак белек деп ойлойм. Мен жете албаган көңүлүңдүн борборунда алгыс тургандай сезилет. Жинди кызсың сен. Инстаграмдан сүрөттөрүн да көрдүм. Эч жакпады. Сулуу экени талашсыз, бирок өтө эле боюң көтөргөндөй. Өзүм билем сыяктуу муздак сезилет. Сен аны такыр билбейт экенсиң. Кел бүгүн экөөңдү тааныштырайын, деди Айдар. Өзүнө жини келди. Жашоосундагы эң маанилүү 2 адамды ушуга чейин тааныштырбай жүргөнүнө таң калды. Айгерим каршы болгонуна карабай түн ичинде асмандыкына жөнөдү. Асия күн батып калганда айылга келип түштү. Эрнис экөө айылдын четинен түшүп калып талааны аралап басканды жакшы көрүшчү. Анда бир башкача дүйнө эле. Жапжашыл ааламда кол кармашкан экөө. Алдыда бир гана бактылуу жол тургандай, эч кандай тоскоолдуктар болбочудай сезимдер эле. Өзү 18 жашты эми ашкан. Эрнис 19 жашта болчу.
Бул талааны аралап баратып, жанында Эрнис менен Асия да кол кармашып баратышкандай сезилди. Көздөрүнө жаш толду. Дал ушул жерден баласынын апалап чырылдаганына карабай качып баратканын эстеди. Укпаганга аракет кылып, кулагын колдору менен жаап, буту бутуна тийбей чуркап бараткан келин Асияны эстеди. Бала ошондо кантты экен, өпкө-өпкөсүнө батпай ыйлагандыр, жол карагандыр, үмүт менен эчен жолу күткөндүр. Бирок ал келген жок. Башында иштеп бутума турсам келип алып кетем деп ойлочу. Бирок жашоо аны такыр башка ойгырга жетеледи. Абдулга жолукканда мурунку жашоосу тууралуу айткан жок. Алтын күмүшкө, сүйүүгө эч бир кыргыз аялы көрүп билбеген турмушка сүңгүп киргенде баланы унутушка аргасыз болду. Анын жаңы, жомоктогудай керемет жашоосунда балага орун жок болчу. Өтмүшүнө да орун жок эле. Бул сыр 26 жыл бою өзү менен чогуу жашады. Жөн эле жашаган жок, сызгырып, жанын сыздатып жашады. Эрнис кой эчкилер кулатып кеткен кашааларын оңдоп жаткан. Кечээ Айдар менен Асман кеткенден кийин шаарга кайтайын деп ойлогон, бирок дагы 1-2 күн калып короо жайын карап коймокчу болгон. Күн батканча бүтүрө салам деп ойлогону менен иш көп экен. Чекесинен терин аарчый ордунан тура берип, хиджаб кийген арык аялдын караанын көзү чалып калды. Бир тиктеп тааныган жок. Кайра башын көтөрүп алдында Асия турганын көрдү. «Асия!» деди ал өз көзүнө ишенбей. Алдында Асия, бирок башка аял турган. Көздөрүнүн нуру жок, чарчаган, муздак, ак жуумал тарткан аял болчу. Ооба, Асия дал маңдайында турат, түш эмес. Ушул абалда канча убакыт турушканын экөө тең билбейт. Акыры эркек кадам таштады. «Асия, бул сенби?» «Мен. Келдиңби?» «Келдим». Эрнис бул ирмемди күтүп келген. Анын кыялында Асия менен ар түрдүү кырдаалда жолугуп калуу ыктымалы бар болчу. Бирок дал ушул жерден жолугуу анын оюнда жок эле. Асия Эрнисти карап турду. Жылдар бою чогулган ызасы, таарынычы, эч бүтпөгөн жек көрүүсү бар эле. Бирок азыр эч нерсени сезген жок. Болгону аябай чарчаганын сезди. Ал кетип жатканда Эрнис 24 жаштагы жигит болчу. Азыр алдында чачтары аппак болгон адам турду. «Кел, үйгө кир» деди карбаластаган Эрнис. Жапыс тамдын ичине киришти. Эч нерсе өзгөрүлбөгөндөй. Кайненеси биринчи жолу ак жуулук салып, кубанычтан ыйлап көшөгөгө кирген үй. Кийин Эрнис үй салып бөлүнүп кетишкенче мээрман кайненеси менен чогуу жашашкан. Айдарды да ишенип ага таштаган. Эски эмеректер көзүнө жылуу көрүндү. Айыл жеринде свет тез-тез өчүп турат эмеспи? Кечке маал свет өчүп калды. Жалгыз шамдын маңдайында экөө үнсүз отурушту. Биринин турмушун бири сураганга даай алышпады. Ошол эле учурда дүйнөдөгү баардык азаптар бүткөндөй бейпилдик бар эле. «Эмнеге келдиң?» «Күйөөм каза болду. Абдул мен үчүн баардыгы болчу. Ал өлгөндөн кийин эмне кыларымды билбей калдым». «Өтмүшүң менен жүздөшкүң келди» деди Эрнис. «Ооба, канча жашайм ким билет. Кетирген каталарымдын жүзүнө тике карагым келди». «Баарына мен күнөөлүүмүн» деди Эрнис. Аял шылдыңдуу тиктеди. «Сен өзүң ойлогондон да көбүрөөк күнөөлүүсүң. Жазамды ашыгы менен өтөдүм, бирок ким билет, мен сенин күнөөлөрүңдү териштиргени же өз күнөөлөрүмдү актаганы келген жокмун. Бул дүйнөдө жооп бере албай калганыбызды тиги дүйнөдө жооп беребиз. Айдар тууралуу билгим келет. Кандай бала болуп чоңойду? Кимге окшош? Азыр кайда?» Эрнис аялды таң кала тиктеп турду. Адамды айрым кырдаалдар өзгөртүшү мүмкүн. Өзү түрмөдө жатып өзгөрдү. Бирок алдында турган аял таптакыр башкача болуп калган экен. Мурунку Асиядан бир дагы элес жоктой. Алдында Асиянын жүзүн чаптап алып башка аял отургандай. Көздөрү ушунчалык муздак болчу. Асиянын көздөрү башкача эле. Жаркылдаган, курч, жалындуу көздөрү бар эле. Азыр Айдардын көздөрү ошондой жалындуу карайт, курч тиктейт. «Кудай уулумдун көзүндөгү жалынды өчүрбө» деп дирилдеп тиленип жиберди Эрнис. Эрнистей же Асиядай дүйнөнү муздак көрсөтпөсүн. «Мен эмне айтаарымды билбейм.
түрмөдө жаттым. Өспүрүм кезин да балалык кезин да өткөрүп жибердим. Айдар балдар үйүндө тарбияландыбы? Деди аял коркунучтуу тиктеп. Ичинен андай болбосо экен деп ойлонуп жиберди. Ооба, Айдар да Аруке да балдар үйүнө өткөрүлүп берилиптир. Энем каза болуп, мен түрмөгө кеткенден кийин 1 жыл өздөрүнчө жашаптыр. Анан балдар үйүнө өткөрүлгөн экен. Кийин кызымды башка адамдар багып алышыптыр. Айдарды болсо сенин ата-энең алып кетишкен экен. Ал Баткенде чоңойду. Айдар чоңоюп студент болгондо түрмөдөн чыктым. Атам кабыл алыптырбы? Деди Асия таң кала. Атаң баары бир тең, Айдар бир тең деп мыкты лицейде окутуп, кийимдин жакшысын кийгизип чоңойтуптур. Ал кишиге жолугуп ыраазычылыгымды билдирем деп жүрөм. Бирок кайсы күнү билбейм. Таята тайенеси менен мамилеси аябай жакшы. Видео байланыш аркылуу сүйлөшүп кабар алып, дары дармек жөнөтүп турат. А мен тууралуу сурайбы? Деди Асия үнү калтырай. Жок. 1-2 жолу сүйлөшкөнгө аракет кылдым, бирок сүйлөшкүсү келген жок. Билишимче, эң чоң жарасы, эң чоң ызасы сенсиң. Жашоодо дайым ушундай. Эң жакын адамың гана оор сокку бере алат. Эң жакын ишенген адамың тирүүлөй көмүп, жүрөгүңдү сууруп, башка адам жасай алат. Меники да ошондой болду. Атам эң жакын адамым эле, бирок оор учурда жүзүн буруп кеткен да ошол адам болду. Эгерде мен сени да атамды да кечире албасам, Айдар мени кайдан кечирсин? Ушу жумада Айдардын үйлөнүү тою болот. Чынбы? Асия уккан кулагына ишенбей жатты. Апакай көйнөк кийген колукту тынчсыздана телефонун карап жатты. Айдар келмек. Жүрөгү алып учат. Убакыт тез өтүп кетишин тиледи. Бир кезде Айдар келди. Эмне кечиктиң? Сени бир аз тыбырчылатайын дедим. Кандай экенмин? Деди Айгерим тегерене. Кыз чындап супсулуу болчу. Кереметсиң. Сен дагы. Кеттикпи? Атам келмек, кечигип жатат. Аруке менен атам келсин, анан чыгабыз. Тайэжесинин үйүнөн ары ЗАГСка жөнөп кетишмек. Бир аздан кийин Асман келди. Сонун гүл көтөрүп алыптыр. Ак куудай керилген кызды көрүп, Айдардын достору ооздорун ачып калышты. Айдардын карындашы. Аябай сулуу экен, карасаң бизден жашырып жүргөнүн. Аба эле Айдар мойнуңду жулуп албасын. Ушинтип күбүрөшүп жатышты. Асман түз эле агасын кучактады. Куттуктайм, бүгүн сенин күнүң. Бактылуу бол, сен чындап татыктуусуң. Акырын бүгүн ыйламай жок. Жок, ыйлаган жокмун. Мен сени жакшы көрөм, Айдар байке. Мен дагы. Ага карындаш бири-бирин бактылуу тиктеп турушту. Босогодон келин көрүндү. Жүзү албырып бактылуу эле. Айдар колунан аяр кармап тепкичтен түшүрдү. Дал ушул учурда атасы короого баш бакты. Ата, каякта жүрдүң? Эмнеге чиктиң? Айдар балам, бүгүн сенин эң бактылуу күнүң. Бактыңды бөлүшө турган дагы бир адам бар. Ата, таятамдар келишпейт, болуңуз эми машинага отуралы. Апаң келди. Эмне? Айдардын аң сезимине бул сөз жеткен жок. Апасы дейби? Кайсы апасы? Атасы эмне деп жатат? Ушул учурда короодон Асия көрүндү. Эчен жыл көрбөсө да бала кургурдун жүрөгү тааный койду. Бул аял элес булас эсинде калган. Аң сезиминин түпкүрүнөн эстегенге тырышкан. Эчен жылдар бою эзилип күткөн ушул аял. Күтө берип боору катып, ызасы тоодой болгон. Түндө сагындырган, жаздыгын суу кыла ыйлаттырган ушул аял эле. Эми маңдайында эч нерсе болбогондой турат. 4 мүчөсү түгөл. Атыгүл эң жакшы жашоодо жашаганы да көрүнүп турат. Айдар теңселип кетти. Анын колдору титиреп жатканын Айгерим гана сезди. Жок, ал эмес, деди ичинен. Качып кеткиси келди. Бул аялдан качып кутулуу керек. Азыр үйлөнүү тою экенин, колуктусу жанында турганын да унутуп калды. Колун бошотту да кетенчиктей берди. Айдар, ал эч нерсени уккан жок. Бул аялды карап туруу мүмкүн эмес болчу. Тез бурулуп машинасына отурду да от алдырып жөнөп кетти. Аркасынан кыйкырган досторун, ак көйнөк кийген колуктусун, атасынын бир нерселерди айтып чуркап келе жатканын көрдү. Жер суу тегиз болуп кетип бара жатты. Сол жагындагы муштумдай эт кана дүкүлдөп кагып, жаа бербей жатканын, каны дүрүлдөп мээсине чыгып баратканын сезди.